Такси айдоочулар үчүн лицензия алуу мөөнөтү 1-июлга чейин узарды. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги жарандардын кайрылууларын эске алып, жеңил унаалар менен жүргүнчү ташуучу айдоочулар үчүн лицензия алуу мөөнөтү 2026 жылдын 1-июлуна чейин узартылганын билдирди. Бүгүнкү күнгө карата 8000 жаран жана 300дөн ашуун юридикалык жак лицензия алганы айтылды. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия алуу 2025 жылдын 12 сентябрынан тарта милдеттүү болмок. Бирок бул мөөнөт жылдырылып, 2026 жылдын 1 февралынан тарта ишке кирет деп айтылган. Натыйжада 2 февралдан баштап лицензиясы жок айдоочуларды аныктоо боюнча рейдтер башталмак. Бирок лицензия алгандар аз экени, мөөнөттү дагы узартпаса, такси баасы кымбаттап, жумушсуздук көбөйөрүн айткандар болгон. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов айдоочулар да, жүрүнчүлөр да буга даяр эместигин айтып, мөөнөттү дагы жылдыруу зарылдыгын белгилеген. Дүйнөдө машина айдоо үчүн канча ай окушат? Кыргызстанда жеңил унаа айдоочулары үчүн 10 айлык милдеттүү окуу киргизилгени талкуу жаратты. Ушуга байланыштуу дүйнөдө айдоочулукка канча ай окушат карап көрдүк. Негизинен окутуу ар түрдүү. АКШ жана Улуу Британияда автошколада окуу милдеттүү эмес. Негизги шарт экзамендерди тапшыруу. Британияда орто эсеп менен 45 саат теория, 20 саат практика талап кылынат. Бирок минималдуу чек жок. Европанын көп өлкөлөрүндө, Германия, Франция жib автошколада окуу милдеттүү. Германияда окуу адатта 3-5 айга созулат жана белгилүү сааттар каралган. Япония жана Түштүк Кореяда экзамендер өтө катуу жана көп баскычтуу. Окутуу көбүнчө 2-3 айды талап кылат. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги өлкөлөрүндө Россия, Казакстан жib адатта 3-4 ай окутулат. Адистердин айтымында узак окуу автоматтык түрдө коопсуздукту арттырбайт. Айрым өлкөлөрдө кыска, бирок катуу экзамен жана көзөмөл жакшы жыйынтык берет. Коопсуздукка жол инфраструктурасы, мыйзамдын аткарылышы жана айдоочулардын маданияты да чоң таасир этет. Айтор Кыргызстандагыдай 10 ай окуу жок. Узак мөөнөттүү окуунун натыйжалуулугу боюнча так далилдер да жок. Тапанча менен коркутуп, көрсөтмөлөрдү өзгөртүүнү талап кылышкан. Шектүү кармалды. Бишкек шаарынын Ленин районунун Ибна аттуу жаран жазуу жүзүндөгү арыз менен кайрылып, анда 2025 жылдын 19 декабрында белгисиз адамдар эч кандай себепсиз ага дене жаракаттарын келтирип, ошондой эле сыртынан тапанчага окшош предмет менен коркутушкандыгы боюнча чара көрүүнү суранган. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ИИБнын басма сөз кызматы билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө чыр-чатактын себеби 2025 жылдын 6 декабрында болгон окуялар экени аныкталды. Аталган күнү АИ Бишкек шаарынын ИИБнын бунчуктун кызматкерлери тарабынан кармалып, ал өз ыктыяры менен күчтүү таасир этүүчү дары-дармектердин таблеткаларын өткөрүп берген. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси сатуу максатында баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Сурак учурунда АИ күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди 1995 жылы туулган жаранам аттуу аялдан сатып алганын билдирген. 2025 жылдын 29 декабрында ал кармалып, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде Бишкек шаарынын ИИБнин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кийинчерээк шектүү А.нын жолдошу анда аттуу жаран сыртынан тапанчага окшош предмет менен коркутуп А.ден мурда берген көрсөтмөлөрүн өзгөртүүнү талап кылганы аныкталган. Аталган фактылар боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси бейбаштык жана 355 беренеси сотко чейинки өндүрүшкө байланыштуу коркутуу же зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш иштери козголду. Жогоруда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасоого шектелип, 1997 жылы туулган жаран А. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде Бишкек шаарынын ИИБнин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери улантылууда. Бишкектин Баят базарынан өрт чыкты. Бишкек шаарында жайгашкан Баят базарында өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өрт саат 23:50 чектөөгө алынды. Учурда өрттү өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Өрттү өчүрүүгө жалпы 4 күжүрмөн эсеп жана штаб тартылды. Клара Сооронкулова чукул убакытта президенттик шайлоону өткөрө берсе болорун билдирди. Конституциялык соттун мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова быйыл чукул убакытта президенттик шайлоону өткөрө берсе болорун билдирди. Анын айтымында президент Садыр Жапаров 2021 жылдын январында Конституциянын мурдагы редакциясынын негизинде шайланган. Бирок 2021 жылдын апрелинде Конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип, анын негизинде президенттик кызматтын шайлануу мөөнөтү өзгөртүлгөн.
Конституцияга ылайык башкы мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин ошого жараша жаңы шайлоолордун өткөрүлгөнү туура болот. Ошондуктан президент Садыр Жапаров 6 жылдык мөөнөтүнүн аякташын күтпөй эле тез арада шайлоо күнүн белгилеп, кайрадан талапкерлигин коюуга Конституция жол берет. Россия менен Украинанын кагылышуусунда каза болгон кыргызстандык адамдын сөөгүн Ошко алып келишти. Кечээ 29 январда Ош шаарына Россиянын менен Украинанын ортосундагы куралдуу кагылышуусунда каза болгон Кыргызстандын адамдын сөөгү жеткирилди. Бул тууралуу басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Маркумдун жакындарынын айтымында, ал январь айынын башында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Россиянын Ростов облусуна жасаган дрондук чабуулунда оор жаракат алып, ооруканада каза болгон. Маркум 1970-жылы Ош шаарында төрөлгөн. 5 баланын атасы болчу. Ал бир нече жыл мурда Кыргызстандан Россияга эмгек мигранты катары барып, 2007-жылы орус жарандыгын алган. 2024-жылдан тартып Россиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдик негизде кызмат өтөп, командирдик кызматты аркалап келген. Жакындарынын билдирүүсүнө караганда, маркум буга чейин Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында кызмат өтөгөн. Баткенде полковник Абдыганы Абдиллаев көз жумду. Полковник Абдиллаев Абдыганы Жолдошович кечээ 28 январда акка моюн сунду. Бүгүн 29 январда маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Баткен шаарында өтүүдө. Абдиллаев Абдыганы Жолдошович 1963-жылы 28 февралда Баткен облусунун Лейлек районундагы Кара Суу айылында төрөлгөн. 1989-жылы СССРдин ички иштер министрлигинин Ташкент шаарындагы өрт техникалык инженердик жогорку окуу жайын аяктап, эмгек жолун Кыргызстандын түштүк аймагындагы мамлекеттик өрт көзөмөлдөө кызматында баштаган. Ал бул тармакта катардагы инспектордон тартып, бөлүм башчы кызматка чейин көтөрүлгөн. Маркум Лейлек, Кызыл Кыя, Кадамжай райондорунда, ошондой эле Ош жана Баткен облустарындагы мамлекеттик өрттөн көзөмөлдөө бөлүмдөрүндө эмгектенген. Ош шаарындагы 12 аскерлештирилген өрткө каршы бөлүктө жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук өрткө каршы мамлекеттик кызмат башкармалыгынын башчысы кызматтарын аркалаган. Кызматтагы жетишкендиктери үчүн бир катар мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланып, анын ичинде кынтыксыз кызматы үчүн даражадагы медалына татыган. Жалын менен арбашкан кесипкөйлөрдүн күжүрмөн даярдыгын бекемдөөгө, оор шартта жоопкерчилик талап кылган өрт коопсуздугу тармагын өнүктүрүүгө өмүрүн арнаган Абдыганы Абдиллаев кызматкерлер арасында жогорку кадыр-баркка ээ болгон. Ал жетекчи катары принципиалдуу, жоопкерчиликтүү, адамгерчилиги бийик, адилеттүү жана көрөгөч, офицердик наамды татыктуу алып жүргөн, мекенине берилгендик менен кызмат кылган кичи пейил инсан катары элдин эсинде калды.